Азыр Гансиге барабыз. Дрифтовать этебиз. Бұл баллондар уже жарбай қалыпты ғой. Так, Continental салдық. Бүгін бұйырса күнгі суббота. Азыр Гансиге барабыз. Дрифтовать этебиз. 5-5 компрессор. Азыр группа бар өзүбүздүн. Именно E211 5-5 компрессорда. Ошол жактан бир желающийлер бар экен, бир 4-5 адам чогулуп, бүгүн как раз БМДстер ошол жакта Гансиге чогулган экен. Буюрса, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кызыктын баары алдында болот. BMW сүйүүчүлөрү, Mercedes сүйүүчүлөрүнү ошол жактан көрөсүз. Тугандар, кыскасы көрдүңүздөр да BMW-нын фанаттарын. Дөңгөлөктөрү жарылганча айдап атат. Биз бир аз кечигип келип калдык. Азыр биз дагы суранып көрөбүз. Мен сураштырсам бир 2 мерс түшүптүр. Бул только BMW сүйүүчүлөрү, анан BMW-стерден ким экен. Бул жерде сонун условия түзүп коюптур тугандар, мондай. Тегерет ограждение коюп. Бул же кыйла элдер тарап калды азыр. Байкелер кандай болуп атат? Адреналин. Жакшы, сонун болду. Жагып атабы? Караңыздарчы. Инстаграмда барсыз мен. Я. Инстаграмда барсыз дейм. Барбыз буюрса. Ютубта да барбыз. Инстаграмда көрсөз. Болду, Алла разы болсун. Кечирекел болсун. Жаңы эле экен. Көп кызыктар өтпөтпү? Көп кызык болду. Мотор жарылгандар болду? Өчө бактардан неме болуп атат.
Дөңгөлөктөр жаралат эле, ал сама собой. Эми дөңгөлөк самаса боялды. Бактан бензин агылды, 3 машинадан катты. Жаңы бир акыркы кызылдыкын көрүп калдым. Сиз дагы BMW айдайсыз да? BMW айдагам. 34. Тиле BMW менен ооругандар келет. Мен баягында Мерстер чогулганда келген элем. Азыр бир нерсени признавать этип атам. BMW-нын сүйүүчүлөрү аябай эле көп экен. Анан Мерстегилер билбейм, мындай. Баягында мынчалык чогулган эмес. Мынчалык дрифтовать дагы болгон эмес, мындай дрифт болгон эмес. Азыр вообще мындай дөңгөлөктөр даң-даң этип эле жарылып кетип атат. Ал дөңгөлөк эми ал сама собой ал нерсе болуш керек. Мындай айтканда ошону менен кайф алат да. Бокумуну ошо менен кандырат. Мындай айтканда. Дөңгөлөө жарылмайынча анча-мынча буюмдустар ортодон чыкпайт да. Өзүнө ишенгенде. На биздин активный көрүүчүлөр. Кандай болот? Нормально. Азыр Мерстерде мына досум экөөбүз элебиз. Экөөбүз кайсы машина лучше деп бакырып атпайбы? BMW десе деп. Анан жок, биз үчүн Мерс деп коебуз го. Баягта кыскасы бүт BMW-лардын бүт маркасы бар. Ондай старыйлардан 34, в основном 34 да. Жанагы M5, Competition андайлар жок. Саламалейкум, кандай жакшы өтө сау. Самура эң жаңысы. Башка мындай чисто M5 Competition көрбөй атам. Тройкадан өйдө кетет экен да. В основном 34. Где-то процентов 70-75 деп коелу. Золотистый Мазданы коюп коюптур. Азыр ондар бул жакта өзүнүн машинесини жакшы карабай дагындар, мындай айтканда тюнинг кылып жасагандар коюптур. Honda Accord турат мына жерде. Азыр мен бир нерсеге көзүм түшүп калды. Все равно японец татугандар. Иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі біліп жүр, под наш трек чок. Сюда билет жоқ, келу керек жоқ. Так чок, будет горячо, если есть чок.